Үй шартында жасалган пилингден, үй шартында колдонгон косметикадан, салондо эмес, клиникада эмес, профессионалдуу адис жасабаган процедурадан эч качан мындай эффект болбош керек. Эмне үчүн? Түшүндүрүп берем. Бул биздин кардар макулдугун берди сүрөткө. TikToктон бир косметологко кайрылып, үй шартында колдоно турган пилингди сатып алыптыр. Анан бети монтип күйүп калыптыр. Күйгөндөн кийин дальше эмне кылам десе, дальше ошону сүйкөй бер, это нормально дептир. Бул нормально эмес. Бул норма эмес. Эмне үчүн? Түшүндүрүп берем. Үй шартында колдонгон косметика бул биринчи ирет кооптуу эмес нерсе. Эч качан, эч учурда теринин үстүнкү катмарынан ылдый иштебеш керек, кетпеш керек. Териде мындай ожог кылбаш керек. Жана медициналык көзөмөлдөгө муктаж эмес. Салондогу же клиникадагы пилинг бул атайын контролируемый, спровоцируемый ожог. То есть атайын күйгүзөбүз терини. Сезгентебиз. Анан ошого даярдайбыз. Ошол моментте адис өзү турат, карап турат. Тура кетип атабы, тура эмес кеткен жокпу деп. Анан ошол теринин абалынан дагы дарылап чыгарат. Эгерде ушул 3 этап болбосо, силер жакшы окуа. Эмне болушуңар мүмкүн? Териңер эмне болушу мүмкүн? Биринчиден, сезгенүү ойдогудай кетпей калышы мүмкүн. Эмне болушу мүмкүн? Бул жерде күйүп, бул жерде күйбөй, бир жерде калың кетип, бир жерде жука кетип, бетиңер кийин неравномерный болуп калат. Экинчиден, бетиңерде такты кетирем деп жасаган айымдар тескерисинче тагыңар көбөйүп, карарып кетиши мүмкүн. Анткени сезгенүүдөн туура эмес чыкса, атайын препараттар колдонулат, атайын адистин көзөмөлдөөсүндө болот. Туура эмес чыксаңар, териңердеги меланоциттер активдештирилип, тескерисинче аябай пигмент күчөп кетиши мүмкүн. Үчүнчү, териңер өмүр бою сезимтал бойдон калышы мүмкүн. Эгерде бул процедура туура даярдоо менен, салондо же клиникада жасалып, грамотный адис менен жасалып, туура чыгаруу менен жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Үй шартында моундай жыйынтык бул норма эмес айымдар. Үй шартындагы гель пилинг, мисалы биздин пилингдер, биринчи ирет кооптуу эмес. Алар крупнопластинчатое шелушение же ожог кылбайт. Үчүнчүдөн, алардан кийин териңер сезимтал же так күчөп, же бирдей эмес турулуп, бир жери жука, бир жери калың болуп калбайт. Айымдар, суранам, косметолог болсоңор эч качан мындай катаны кетирбегиле. Бул туура эмес. Биринчи ирет биз Гиппократтын клятвасын бергенбиз, туурабы? Не навреди. Жардам бербесең кой, хотя бы зыянын келтирбе. Экинчиден, айымдарга да кайрылат элем. Көрүнгөн соц тармакта азыр мода болуп кетти. Мен бул балтушканы жасадым, буну кетирет, анан мен бул самынды жасадым, анан деп медициналык билими барбы жокпу, көбүнчө жок, дипломдору жок. Көрүнгөн, отуруп көрүнгөн нерсени сатып атат, анан толтура айымдар комментарий жазып, мен алам деп атат. Сураныч, бетиңер бул силердин визиттик карточкаңар. Эгерде бетте, мына как врач көп стажы менен айтам, бетте пигментти кетирүү аябай кыйын. Беттеги сезимталдыкты кетирүү аябай кыйын. Бетти бузуп салуу 5 эле минут. Калыбына келтирүү үчүн жылдар кетет, жана толтура акча кетет. Ошон үчүн алданбагыла, маалыматты туура чогулткула, анализ дегиле, көрүнгөн нерсесин сатып алып шыбай бербегиле, көрүнгөнгө барбагыла, аябай анализдеп талдап туруп, жети өлчөп туруп, анан бир кескиле.